Сейит мырза, Ош облусунун курама командасын кандайча жетектеп келип калдыңыз? Ассаламу алейкум кыргыз элим, көкбөр сүйүүчүлөрү. Мен мына 2 жыл бийиктик командасын жетектедим. Ош шаарынын. Андан кийин мына жаштарды дагы өстүрүшүбүз керек экенин түшүндүм. Октябрдын 4-5 Ошто Ош областына оюн өткөздүк. Ошол жерден балдарды тандап алдык. Бир 20 күн балдарды даярдадык, тренировка кылдырдык, аттарын даярдадык. Ошентип алып келдик жаштарды. Ошол жаштар чемпионаты дагы өзүн актады көрүнөт, жаштарды тандоого мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Ооба, биз эми Ош шаарынын жаштарын азыр билбейбиз. Кайсы бала кыйын экен, кайсы бала. Ошол баарын билиш үчүн ар кайсы бардык областтарга, райондорго айттык. Жаштарыңарды терип алып келгиле областка, мыктыларын. Ошол жерден тамдап, анан Талас областына Кыргызстандын чемпионатына алып баралы жаштарды деп жарыя кылганбыз. Эрте даярдык көрүптүрсүз да. Ооба, эрте даярдык көрүп, балдарды эртерээк даярдап, анан мына демөөрчүлөргө да рахмат. Ат алып берип атышат. Ушул иним чапсын деп бизде мына Коен аргымагын ортодо жаткан Жоодар деген акебиз алып берип, ушул Оомат деген иним чапсын деп алып берди. Алла ыраазы болсун. Ошондой демөөрчүлөр көп болсун. Ошол Ош шаарынын, Ош областынын жаш балдарына да колдоо көргөзөлү. Буюрса, келечек ушулардыкы. Ушуларга колдоо көргөзөлү. Бул курамды ошол жеңүүчү командалардын негизинде түзүп келдиңиздерби? Биз ал жерге оюндун негизги максаты мыкты балдарды тандаш болчу. Мыкты балдарды тандадык, бирок кээ бирки мыкты балдар бар экен. Алар аты жок болуп калды. Ат таап бере албай калды. Эми бардык 12 балага ат алып бере албайт экенсиң. Балдарга ошол оюн бүткөн учурдан кийин эле айтканбыз, аттарды өзүңөр тапкыла. Биз алып келген аркы берки расходторду көтөрүп берели. Силерден ат болсун. Жем-чөбүңөрдү алып келгиле деп айтканбыз. Балдар ошол жем-чөбүн алып келип беришти. Атын алып келишти өздөрү. Кээ бирки күчтүү балдар бар экен, действительно. Бирок аттары жок болуп, алар келе албай калды. Өзгөнүн жигиттеринде аттар бар экен. Алар ошол аттар менен келип ойношту. Жакшы. Жаштар баары бир сонунда, мындай дымактары күчтүү, оюнга кызыгып турган кездери ошо аттап болсо да ойнойбуз деп келишкен. Ооба. Жаштарга Кудайыма шүгүр, аракети күчтүү экен. Оюнга Ош областында оюн болот дегенден баштап эле биз сентябрдын 31 бүткөндөн кийин эле айтканбыз. Бир сентябрдын 15-теринде айттык окшойт. Ошондон кийин эле чалышып, сурашып, 5 октябрда оюн болот экен го, кандай кылабыз, кимдер барат деп сурашып, маалымат алып, изилдешип, аттарын даярдап, октябрдын 5-ine, 4-ine чейин эле командаларын даярдап, ал жерге команданы алып келиш. Рахмат ошолорго дагы, ар бир район жетекчилерине дагы. Алып келишип, балдарды колдошуп, ошо Ошто жакшы оюн көргөздүк. Мен бул жакка келдик. Жаштар бул жакшылыгыңызды унутпаса керек деп эле ойлойм. Азыр мына чемпионатка алып келип, ийгиликтүү оюн көрсөтүп. Эми буюрса, Алла Таала таянып алып келдик. Эми бул нерсе бизге чейин эле ушул көкбөрүн көтөрөм деген жигиттер көп болгон Кыргыздын. Биз деле ошолордун катарында аракет кылдык, өз милдетибизди аткарганга. Мындан кийин деле чыга берет. Колдоочулар буюрса. Сиздерге да рахмат. Мына жаш балдардын көбү көкбөрүнү сиздер аркылуу түшүнүп, көрүп, сиздер аркылуу дем күч алып жүрөт. Ошол. Рахмат сизге дагы. Ийгилик каалайбыз анда.